Мен таң калдым эле да, Союздун тарап кеткенине Мадумаров күнөөлүү деп неге чыкпай атат. Союздун тарашына дагы Мадумаров кол койгон деп айтып чыкса жакшы болмок да. Эми дарыланып жатканда да тынч койбодуңар. Айтууга мажбур болом. Бул ошол бүгүнкү бийликтин аябагандай бир алсыздыгы. Алардын ушунчалык түркөйлүгү. Же болбосо бир сабатсыздыгы десем эле күлө берчилеңер эмнеге эле сабатсыз дейсиз деп, сабатсыз экендигин өздөрү күн санап көрсөтүп атат. Сүйлөгөн сөздөрүнөн, жазган каттарынан, кабыл алган мыйзамдарынан. Бул сабатсыздык. Ал жердеги кагаз, келишим, протокол деп аталат. Протокол менен бир жер бир мамлекеттен экинчи мамлекетке берилбейт. Эсиңиздерде болсо керек эле аябай оор кырдаал түзүлгөн. Ошол жерге тажик тарап бир тараптуу чегара постун киргизип, аскерлерди коюп тосуп алганда 1 килограмм күрүч алып өтөсүңбү, май алып өтөсүңбү, чай алып өтөсүңбү? Биздин кыз келиндерди чечиндирип алып караганга чейин жеткен. Абдан жаман жагдайга жеткирип койгон. Биз бул маселени чечишибиз керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз менен тажиктин ортосундагы чегара такталган эмес. Талаш жерлер көп. Биз ошондо айттык, талаш жерлер боло берсин, өзү жүрө берсин, тактала берсин. Мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 30 жылдан кийин, мүмкүн бизден кийин бир жакшы муун келет, мына ошолор чечип калар. А бирок бүгүнкү күндө жашоо уланыш керек да. Бүгүнкү турмуш токтоп калбашы керек да. Биз болгондо дагы ушул 2011 жылга чейин Эгемен Кыргыз автожолдору деген бир программабыз бар эле. Мына ошол жолду биз алалы, себеп тажиктер электр энергиясын алып өткөнгө, биздин чегарадан, биздин жер аркылуу өткөнгө мажбур. Баткендеги бадам. Биз ошондо айттык, макул, силер электр сымын биздин жерден тарткыла, а бизге ошол жерди бергиле. Биз ошол жерге көпүрө куралы. Биздин Сүйлүктүдөн, Лейлектен, Баткенден чыккан бир да жара тажик жерин баспай, баягындай кордуктарды көрбөй, текшерүүдөн өтпөй, өз эгемен жолу менен өтө турган болсун деп, бул аябагандай мыкты келишим. Ошон үчүн алар текстти толук көрсөтө албай атат. Бул мыкты келишим. Анан эмнеге бул чуунун чыкканын дагы билем мен. Чоо жайын атайындап ушул бийлик тарабынан чыгарылган сыяктуу. Неге? Соңку сурамжылоолор боюнча Мадумаровдун кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетти. Элдин ишеними аябай көтөрүлүп кетти. Болгондо дагы мына ушул ар дайым шайлоолордо аябагандай көп добушка ээ болуп атат. Мейли Москвада болсун, мейли Аксыда, мейли Алабука, мейли Чаткал, мейли Баткен областы болобу, же Өзгөн району болобу, сыр эмнеде, же Ноокат району болобу, сыр эмнеде. Биз эмне кылышыбыз керек? Баягы кыйкырып жүргөн каркыра элге өтпөй калды. Бул товар эскирип калды. Мындай чирип калды да, сасып. Өтпөй атат да. Эми бир жаңы товар ойлош керек. Эмне болгон товар? Ушуну атайын уюштурулуп, ушул чуу чыгарылып, анан жанагы кагазды берип, ал кагазды дагы жанагы өзүнүн атын туура жаза албаган бир депутат тарабынан кеткен. Ал илгерки бийликтин чөнтөгүнөн түшпөгөн бирөө эле. Өзүнүн мындай бир кара бизнестери менен кыргыз жигитине жарашпаган, кыргыз баласына жарашпаган, бир арам бизнестери менен жүргүзүлүп аткан иштери менен ушундай болуп белгилүү болгон инсан. Ошол провокация. Провокацияны кимге жармаштырыш керек? Мадумаровго жармаштырыш керек. Баягы өтпөй калган, ирип калган ботко эч ким иче албай койгондон кийин, баягы жүгүрүктө жүргөн журналисттер да иче албай калды да аны. Эми жаңысын. Ошону менен жанагы бакма гезиттер аркылуу, басма сөз каражаттары аркылуу уламдан улам ырылдатып чырылдатып аткан ошондой. Эгерде бул 2009 жыл ушундай чечилсе, эмне үчүн 2010 жылы, 2011 жылы, 2015 жылы, кече президенттик шайлоо болгондогу жылдарда эмне үчүн ошол жердеги жергиликтүү калк 90% добуш берет Мадумаровго? Эмне үчүн? Ойлоnuş керек да, логика. Бирок булардын ойлонгонго кабылети жетпейт, себеби интеллектуалдык деңгээли өтө төмөн. Мээлери же өтө көктөп кеткен, же коолап өсүп кеткен да, ага акыл жетпейт. Анан кээ бир аксакалдар деп атасыңар.